Ысык Көл обласы боюнча Кумтөркен ишканасын жана электр энергиясын бөлүштүрүү боюнча тейлөөлөрдү эсепке алганда жалпы суммасы 82 миллиард 144 миллион сомду түзгөн өнөр жай продукциясы өндүрүлдү. Ал эми Кумтөркен казуу ишканаларын жана электр энергиясын бөлүштүрүү боюнча тейлөөлөрдү эсепке албаганда 4 миллиард 80 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, физикалык көлөмүнүн индекси 116%га камсыздалган. Облустун аймагында жаңы 34 өнөр жай ишканасы түзүлүп, алардын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 494 адам жумуш менен камсыз болгон. Бул ишканаларды ишке берүү үчүн 605 миллион сомдук инвестиция өздөштүрүлгөн. Инвестиция тартуу, ишкерлерди колдоо максатында бюджетти жаратуучу облустун социалдык экономика өнүктүрүүсүнө өөлгө түзүүчү бизнес долбоорлорго Ысык Көл өнүктүрүү фонду тарабынан 2023 жылы 140 долбоор колдоого алынып, 413 миллион сом каржыланган. Ысык Көл обласы боюнча негизги капиталга инвестициянын 28 миллиард 800 миллион сому өздөштүрүлүп, 2022 жылга салыштырганда 43,4%га көбөйдү, же 9 миллиард 200 миллион сомго көп өздөштүрүлдү. Анын ичинен 25 миллиард 200 миллион сом ички инвестиция, 3 миллиард 700 миллион сом тышкы инвестицияны түзөт.